Алмаз мырза, айтсаңыз, эми туура бул долбоорду колдойбуз, бекитилип келген. Болгонунда тактоо иретинде. Мына жерде Чүй, Ысык көл, Нарын областтарында карап атпайсыздарбы? Ошол негизи ушу кандай бул грант келгенде ким, мындай комиссия барбы же кимдер өзү ушундай бөлүштүрөт? Бул жана консультант деп атпайбызбы? Бизде жанагы Сурап атам, сиз жооп бериң, болбосо же ал жак жооп берсин, урматтуу коллега. Куветский фонддон жанагы тендер жарыялат, ошондо биздин компаниялар 6 же 8 компания катышса болот, бирок консорциум болуш керек. Кыргыз куветский компания болуш керек, консорциум. Ошолор жанагы ТОну жазат. Бул только жана ТОга эле каралган да. ТОсу бүткөндөн кийин анан рабочий проект жазылат. Сиз мен айтсаңыз, мисалы үчүн бул жерде билесиз да, биздин Кыргыз Республикасында 7 область бар. 2 шаар бар. Бул жерде азыр 3 эле область неме болот? Ошо жөө не критерийлер, ошо бир негиз барбы деп атам. Ошону түшүндүрүп койсоңуз деп атам. Түшүндүрмө берип. Эмнеге ушул 3 буга чейин башка областтар каралып, бул бөлүнүп каралабы? Бизде негизи ошол эле Ошто, ошол эле Чүйдө, Жалал Абадта, ошол эле Баткенде эң чоң көйгөй маселелер ошакта да. Анан кийин биз азыр тандаганга дагы биздин мүмкүнчүлүк жок. Бүт эле областтарды киргизип атабыз. Буга чейин Жок, бул жерде азыр конкрет түрдө турабы? Мен туура эле окуп атамбы? Чүй, Ысык көл жана Нарын областтардын айылдарында деп атам. Туурабы? туура. Калган областты могул жерде окуган жокмун. Жок, биякта башка областтар жок. Бул акча 1 миллион жеткен акчасын эле Куветский фонд менен тандалды. Ушул 64 айыл эле тандалды. Башкага акча жеткен жок. Түшүнүп атам, 64 айыл. Башка областтардан тандаса болбойт беле? Анан аны тандап атканда дотацияга болгон айылдарды тандайсыздарбы? Не, кандай критерий бар демекчимин да, негизи эле. Эми бизде эң оор айылдарды карайбыз. Бизде 1071 айылды оңдош керекпиз да. Аякта бул область, область деп тандабайбыз. Биз жанагы Айылдарды карайсыздарбы? айылдарды карайбыз. Анан Айылдарды караганда ушундай туш келип калды да, демек турабы? башка областты эле карап атабыз. Мындай эме жок. Башка фонддордон да банктардан берип атабыз. Макул. Мына бул эми бул дагы айта турган нерсе, мурункуда дагы айттым эле. Сиз билесиз, мына Жапалак айылында баягыда да козгодум эле. Ушул боюнча бүгүнкүгө чейин жообунда берилексиздер да. 116 миллион акча мурун каралган эле 2017-18 жылдарычы. Ошонун бүгүнкү күндө 40 миллиону гана барып каражат бөлүнүп, ошого гана жумуш аткарылган да. Сууга. Ал эми дагы 116 миллион ошол жердеги айылдарга баягы ички кварталдык суу түтүктөрүн курууга жана суу өлчөөчү приборлорду орнотууга деп калган экен да. Ушул акча боюнча эмне болгон, же качан каржылайсыздар? Ушул боюнча бир жообун берип койсоңуз. Мына бул бүгүнкү менен экинчи жолу. Же болбосо сиздер мындай жөн эле жазып коесуздар, мен түшүнбөдүм да. Биз жөн эле сүйлөп кала беребизби? Кийинкиде эми мен билбейм, могул жерде урматтуу уятат. Жооп бериш керек да. Же болбосо болбойт. Бул нерсе теге эле каржыланбайт деп. Биз бул жерде жөн эле сүйлөгөнүбүз жок. Ошо элдердин кайрылуусу менен айтып атабыз да. Болгон көйгөйдү. Бөлүнгөн акча каяка иштеткенин, ошону болбосо так даана маалымат бериңиздер. Азыр таза суу департаменти орун басары жооп берет. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Таза суу мамлекеттик мекемесинин ичүү суу менен камсыздоонун жана өнүктүрүү башкармалынын башчысы Хаалык Шаңшидин. Кара суу району боюнча бул Кара суу эмес, шаарга карайт. Жапалакта мурунчу биринчи этапта бүткөн, андан кийин Жапалак шаарга киргенине байланыштуу биз ал шаарга кирген эмеспиз, ошо Жапалак айылына. Жок, бул жерде таза суу сиздерге карабайбы? Демек карабайсыздарбы? Жок, бул республикалык бюджеттен каржыланып атпайбы? Ошон үчүн мен дагы тактоо иретинде айтып коеюн. 2017-2018 жылдары республикалык бюджеттен 156 миллион сом акча каражатына Жапалак айылдык аймагын таза суу менен камсыздоо маселесин чечүү үчүн бекитилген. Анын 40 миллион сом акча каражаты бөлүнүп, 7,5 километр суу түтүгү жана насостук станциянын имараты курулуп, 2 даана насостук жабдуулар орнотулган.
азыркы учурда ички кварталдык суу түтүктөрүн курууга жана суу өлчөөчү приборлорду орнотууга калган 116 миллион сом акча каражатын бөлдүрүү зарыл. Бөлүнүш керек эле, ошол каралган. Каяка кетти ошол акча? Болгон айтып коюңуздар, болду. Бул Ош шаардык капиталдык куруш башкармалыгы аркылуу болсо керек, ал бизге карабайт. Мен сизге тактап турам. Кандай болгондо да таза суу боюнча болгондо жооп беришиңиздер керек эле да. Мага карабайт, ага карайт деп футболдет ушул жерде айтып атасыздар. Демек вообще эле тактап беребиз сизге. Беребиз. Азбек мырза, Аскарбаевич, урматтуу Алмаз мырза, азыр айтып аткан маселе боюнча мына айтып атат, силерден эч кандай жооп жок деп атат. Ошон үчүн Бек мырза Аскарбаевичтин маселесин өзүң жеке көзөмөлгө алып, ушул маселе боюнча азыр дагы айтып атат. Ош мэриясына кирди, бияк кирди. Бирок азыр конкреттүү түрдө кандай шарттар менен, кандай экенин толугу менен айтып берди. Канча сумма кирген, канча каражат бөлүнгөн, ошо боюнча силер толук маалымат берип коюңуздар. Мына кыска убакытта. Тиешелүү болбосо жетекчиликтер, эгер сиздерге карабаса, ошолорго айтсаңыз, алар айтмачы. Могул жерге азыр мен айтканым, мына стенограмма үчүн дагы айтып атам, ошол нерсени бир жыйынтык чыкса, үчүнчү жолу кайталап атам. Жыйынтыгы менен эч жакта бир жооп келген жок. Депутат азыр күйгөндүгү дагы бар да. Демек бул асманда эле калкып жүрөт. Рахмат.